Кыргызстанда аялдарга жана жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук күч алганы аймактарда кризистик борборлор ачыла баштаган. Алардын бири Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборуна жыл ичинде 20дан ашык аял кайрылып, азыркы тапта 3 аял жана 7 бала борбордон түнөк табууда. Организациябыз өзү прибыль алып келчү организация эмес. Ошол себептерден бизде туруктуу да каржылай турган донорлорубуз да жок. Ошол себептен бизге спонсорлук жардамдар көп керек эле. Ушу Балыкчы шаарынын тургундарына, Кайдыгер карабан тургундарына кайрылат элек, ушу жардам берип турушса деп. Адистердин айтымында үй бүлөлүк зомбулуктун келип чыгуусуна жакырчылык, жумушсуздуктун айынан келип чыккан ичкилик чоң себеп болууда. Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 17-беренесинде Кыргыз өкмөтү зомбулуктан жабыркаган жарандарга колдоо көрсөтүүдө милдеттүү. Бирок бүгүнкү күндө мындай иштер эл аралык уюмдардын долбоору же мекенчил патриот инсандардын демилгеси менен гана ишке ашып келет. Бияка келген себеби жолдошум менен көп зап калдым. Колу тийчи. Семья катарында көргөн жок. 10 жыл бою малай катарында эле жашадым. Ушу бияктуу кылып ушактан жардам сурап келдим. Мисалы колдорунан келген жардамдарын кылачак. Балыкчы шаарында 1 жыл мурун ачылган бул кризистик борборду Чынара Сыдыгалиева өзү демилгелеген. Анын учурда болгону бир соц кызматкери гана бар. Борбор өзү 20 орунга ылайыкташып ачылган күндөн тарта кайрылгандардын саны үзүлбөй келет. Мында башкы маселе зомбулуктан жабыркагандар менен иш алып барууда психолог жана логопед адистердин жетишсиздиги орун алууда. Бала депрессияга түшпөсүн үчүн, аял киши депрессияга түшпөсүн үчүн биринчи эле акыбалын сурап, тамак бергенден жуунткандан баштайбыз. Жуунтуп, үйдөгүдөй беседа кылып, тамак берип, анан жылуу таза шейшепке жаткырып, сразу эле баягы сен кайдан келдиң тиги бу деген суроолорду бербей, өз үйдөгүдөй мамиле кылабыз. Ошондон кийин анан алар өзүнүн сырын айтып, өз үйүндөгүдөй калыптана башташат. Зордук зомбулук менен күрөшүү жана анын алдын алуу зарылдыгын эске алган кризистик борбордун жетекчиси калаадагы 10 мектепти кыдырып, ата-энелер менен жакындан иш алып барууга да өткөн. Себеби зомбулукка кабылган жарандардын басымдуу бөлүгү өзүнүн укуктарын биле беришпейт. Биздин комитеттин мүчөлөрү менен ушу биздин зомбулук болбоо максатында, алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин алып барып жатабыз. Сабактардан кеч чыгышат балдар. Светибиз жок Балыкчыда. Караңгы, кичинекей балдар эмес килеген. Мен деле корком, мисалы үчүн караңгы жерлерге светтерин коюп беришсе. Өсүк көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча үстүбүздө жылдын 11 ай ичинде эле облус боюнча үй бүлөлүк зомбулуктун 650 учуру катталган. Алсак Каракол шаарында 199, Ак Сууда 56, Жети Өгүздө 61, ал эми Өсүк көл районунда 122, Тоң районунда 66, Түптө 49 жана Балыкчы шаарында 9 үй бүлөлүк зомбулук учуру маалымат журналына каттоого алынган. Үй бүлөлүк зомбулуктун 88% аялдарга карата жасалган болсо, 7% балдарга жана 4% эркектерге карата жасалган. Зордук зомбулукка каршы күрөш жүрүп келгени менен анын аягы токтобой келе жатканын адистер айтып, коомчулукка коңгуроо кагышууда. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары.